Шайыргүл Жаныбек кызы Баткен облустук гимназия жатак мектебинде 11-класста окуйт. Мектеп окуучусу болсо да өзү туулуп өскөн Карабак айылынын өнүгүүсүнө салым кошуп келүүдө. Каарманыбыз тилектеш жамааттар долбоорунун жана кыз келиндердин коомдогу орду демилгесинин алкагында айылына отургучтарды орнотуп берди. Мен Юзуфош коомдук бирикмесинде волонтёрмун. Ошондой эле бул долбоорго кантип келип калдым. Мен алгач эле бул долбоорго кабыл алынганы соц тармактардан угуп калып, анан интервьюдан өтүп, бул долбоорго катышып калдым. Алгач биз 5 күндүк окуудан өтүп, анан проект жазганбыз. Биздин проект бул кыз келиндердин коомдогу орду деген аталышта болду. Бул долбоор 5 иш-чараны камтыды. Алгач эле биз кыз келиндер арасында вело жарыш өткөрүп, Карабак айылынын кыз келиндери активдүү катышты жана жеңишке жетишкендер баалуу белектер менен сыйланды. Андан кийин эле Мыктайм конкурсун алдагы ошол кыз келиндер өзүнүн өнөрлөрүн көргөзүп, билимин сынап, натыйжасында татыктуулар жеңишке жетишти. Андан кийинки бул мен өзүмдү сүйөм деген аталышта психолог менен жолугушуу болуп өттү. Анда дагы өзүбүз айтып кеткендей эле кыз келиндердин коомдогу орду деген темада болгондуктан ошол психолог менен алар өзүн өзү таануу, өзүн өзү сүйүү боюнча жакшы маалыматтарды алып, өздөрүнө пайда алды деп айтып кетем. Негизи бул олтургучтарды орнотуу идеясы бул өзү айыл тургундарынан чыккан. Биз алгач сессиялык долбоор жазып атканда ошол айылга эмне керек, эмне жетишпейт деген деп сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Анан ошонун натыйжасында олтургучтарды тандап алдык. Буга чейин бул көчөдө отургучтар болбогондуктан тургундар жөлөк бул пенсияларын алууга келип, туш келген жерде кезек күтүп келишкенин айтышат. Эми мынтип отургучтардын жаңыдан салынганына ыраазы болушууда. Бизге мына ушул скамейкалардын тургузганы жакшы пайдаларын берип жатат. Кечки салкындарда элибиз бошогон убактарында келип салышат. Анан пенсия алганы келгендерди дагы ушунда очереттери тийгиче эс алып отуруп кетишет. Манеттен ошол жаш өткөн чоң аялдар келип очерет күтүп пенсия пособие алат да. Ошол маалда шейтке скамейкага отуруп жыргап калдык. Очеретибиз келгиче отурабыз. Очеретибиз келгенден барып алып, дагы келип бош убактарда. Окуучу кыздын кичинекей эмгегинин акыбети менен салынган аллеянын ачылуу аземи уюштурулуп, ага жергиликтүү тургундар, окуучулар эле эмес, район акими да катышты. Район башчы аймакты социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүдө жаш улан кыздардын жана уюмдардын салымы чоң экендигин белгиледи. Юзофош коомдук уюму ишке ашырып келет. Мындан кийин дагы ишке ашырып, биздин Баткен районунун социалдык экономикалык абалын жакшыртууга жана чек ара коопсуздугун бекемдөөгө зор салымдарын кошуп берет деген ишеничтебиз. Тилектеш жамааттар долбоору 2020-жылдан бери Юзофош коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашырылып келүүдө. Ал жарандардын жашоо турмушун жакшыртууга жана чыр-чатактардын алдын алууга багытталган. Учурда Карабак жана Аксай айыл өкмөттөрүнүн өнүгүүсү үчүн салым кошуп, демилгелүү жарандарды колдоп келишет. Долбоордун алкагында ушул бир компонентибиз бизнести өнүктүрүүгө багытталган болсо, экинчи компонент болсо бул ушул эле мектеп окуучулары менен иш алып баруу, аларды ушул чыр-чатак кабуу барбастыгын алдын алууга багытталган бир канча окутуулардан өтүп, аялдарга дагы колдоо көрсөтүп, аялдардын тынчтык академиясы деген иш-чараны өткөрүп келатабыз. Былтыр дагы өткөргөнбүз, быйыл дагы өткөрүп, ушул аялдардын тынчтык академиясында аялдар бул тынчтык куруудагы орду жана алар кантип өздөрү жашаган коомго таасир эте алат. Ушул багытта биз бир канча кичи демилгелерди колдоп ишке ашырып келатабыз. Бул сыяктуу демилгелер мындан ары да улан ары маалым болду. Элет жергесиндеги жарандардын жашоо турмушун жакшыртууда мындай долбоорлордун мааниси чоң. Эскерте кетсек, аталган коомдук бирикме 2008-жылдан бери жаштардын демилгелерин колдоп, анын алкагында өлкөнүн өнүгүүсү үчүн салым кошуп келет. Нургелди Каныбек уулу, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.